Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Сөзүңүзгө аралжы Мирлан мырза, мына бүгүнкү күндө саясаттагы сиздердин кесиптештер эле буга чейин аларда ошол эл өкүлдүк депутаттык ролду ойноп келишкен. Адахан мырза, Исхак мырза жана Феликс Кулов Шаршымбай ошол сыяктуу бир топ саясатчылар бүгүнкү бийликке келген бийлик өкүлдөрүн тааныбайбыз деп өз пикирлерин айтып жатышат. Ал жерде эл деген эч качан элдин талабы шайлоонун мыйзамсыз өткөндүгү, добуштардын урдалгандыгы жөнүндө болду эле. Ага карабастан эмнегедир күтүүсүздөн эле бийлик алмашып кетти. Бул мыйзамсыз нерсе деп айтып жатат. Бул боюнча пикириңиз? Эми биринчиден албетте эгерде бир аз артка кайрылсак, 5-октябрдагы элдик толкундоо же акциялар ошол шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык болгондо чыккан. Ошол уюштуруучулар ошол мезгилде парламентке босогону өтө албай калган негизинен партиялар болду. Анан ошол бүтүн Кыргызстан партиясынын жетекчиси Адахан Кимсанбаев да келип, аянтка келип сөз сүйлөп атты. Андан кийин кей бийлик кандай учурлар болду баарыбыз билебиз. Тааныйбыз, тааныбайбыз, бүгүн ал бардыгы артта калды деп ойлойм. Бүгүн мыйзамдуу, мен айтып кеткендей, легитимдүү органдар иштеп жатат. Тааныгандык үчүн мен ойлойм, ошол Адахан Кимсанбаев да кече Борбор шайлоо комиссиясына өзүнүн арызын берип, президент шайлоого даярданып жатат. Эми өз пикирлерин Борбор шайлоо комиссиясына билдирди, сотко кайрылышты. Ал жактан укуктук талаага келгенден кийин укуктук жагынан жооптор алынды. Демек бүгүн бири-бирибизди мындай таануу максат эмес, бүгүн ошо келечектеги президенттик шайлоо, парламенттик шайлоо, бүгүнкү акыбалыбыздын тегерегинде аракетибизди кылышыбыз керек. Феликс Шаршымбаев дагы партиянын, Ар-Намыс партиясынын жетекчиси катары, юрист катары ал киши да өзүнүн ой пикирлерин билдирип жатты. Туура. Баягы эки юрист бириксе 3-4 пикир болот демекчи. Ар кандай талаш тартыш учурлар болду. Ошол парламенттин бүгүнкү иштеп жаткан мезгили боюнча, убактысы боюнча да талаш тартыштар бар. Бирок ортодо кандайдыр бир вакуум жаралып калбаш үчүн ошондуктан конституциялык норма кирген. Кийинки жаңы чакырылыш келгенден кийин 6-чакырылыш өзүнүн ыйгарым укуктарын токтотот. Мөөнөт өзүнчө каралган конституцияда, ал эми ыйгарым укуктар өзүнчө каралган. Ошондуктан бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, талаш тартыш сөзсүз болуш керек. Ал кишилер дагы коомдун абройлуу юристтери, партиянын төрагалары, лидерлери демекчи. Мындай учурда эң негизгиси мындай бир кандай десем, кандайдыр бир өзгөчө бир терс таасирлер менен, аракеттер менен эмес, эми өзүнүн пикирлери менен, өзүнүн кайрылуусу менен айтылып жаткандыгы дагы бул туура көрүнүш. Ойлорун ортого салса болот. Ойлорун сөзсүз ортого салыш керек. Бүгүн бизде коом бүгүн активдүү, жарандар активдүү. Ошол мезгилде ачык. Ар бир нерсе талаш тартыштын жыйынтыгы менен оңдолуп, түздөлүп, алдыга жылышыбыз керек. Мен ал пикирлерди туура кабыл алам. Убагында айтылды алар дагы. Мына келди, сиздин пикириңиз боюнча биз мыйзам талашынан чыкпашыбыз керек, баардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Албетте мыйзам чегинде кетишибиз керек. Мыйзам бул биздин негизги колдук кармаланып турган негизги конституция жана конституциялык мыйзамдар жана башка мыйзамдар. Албетте кырдаалга жараша учурлар болду. Но биз кандай учур болгон күндө дагы мыйзамдын талаасына келдик. Мына ушул багытыбыз менен алдыга жылышыбыз керек. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.